Талас обласындагы карыяларга Альянс Алтын компаниясы сый урмат көрсөттү. Облус боюнча улайган курактагы ата-апаларды Талас шаарына чогултуп, сый тамак уюштуруп, карылар күнү менен куттуктады. Альянс Алтын компаниясынын жетекчилиги тарабынан демөөрчүлүгү астында облустук ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү менен биргеликте карыларга сый урмат көрсөтүү боюнча ушундай чай уюштурулууда. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Альянс Алтын компаниясы ошол биздин Талас облусунда ар бир маанилүү иш-чараларда өзүнүн салымын кошуп келет. Компания тарабынан мындан ары дагы ошол Талас облусунун өнүктүрүү багытында, өндүрүштө, экономикада жана башка тармактардагы ар тараптуу колдоолорун мындан ары дагы улантарын билдиребиз. Бул күнү облустагы карыялардын башы биригип дастаркан үстүндө баарлашып чер жатышты. Алар компаниянын кезектеги сый урматына ыраазы болуп, баталарын беришти. Улгайган адамдардын көңүлүн алып, ден соолугун сурап дегендей. Муну бүгүнкү күнү ошол Алтын Альянс менен макулдашып, губернатор чакырган бир чакшы чай берүү жыйыны болуп атат. Чай берүү дегенен баягы кыргызча айтылганда чай берүү, бирок улгайган адамдардын башын коштуруп, ден соолугун сурап, акыбалдарын билип, оюлдорун угуп деген маселеде. Ушу карыяларыбыздын Кудай тилегин кабыл кылып, дөөнөттү карылык берсе, жаштарыбызга ыйман берсе, мына ошондо мамлекетибиз оңолот, мамлекетибиз бийикке чыгат, туубуз бийик болот. Бүгүнкү уюштуруп жаткан иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусунун ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан демөөрчүлүк кылып колдоо көрсөткөн Альянс Алтын жоопкерчилиги чектелген коомуна дагы терең ыраазычылык билдирем. Жалпы аксакалдарыбыз, апаларыбыз келип катышууда. Президентибиздин инсандын руханий адеп ахлак жарлыктарынын алгачкы жарлыктарынын негизинде мынакей карыларга сый урмат көрсөтүү ар бирибиздин жарандык милдетибиз. Карыларыбыздын бүгүнкү күнгө чейин жасаган эмгектери, муундан муунга калтырган акыл насаат кептери биз үчүн унутулгус дөөлөт. Бул бүгүнкү карыларга болгон камкордук мамлекет тарабынан пенсия төлөмдөрүнүн көтөрүлүшү, мындан ары дагы ушундай иш-аракеттер жүрө бермекчи. Карыларыбыз дагы көп узак өмүр жашап, ушундай иш-чаралар көп болсун. Аталган иш-чара жергиликтүү бийликтин колдоосу менен уюштурулуп, Альянс Алтын компаниясынан каржыланды. Белгилей кетсек, компания Талас обласындагы улгайган курактагы ата-апаларды аруба камкордукка алып, майрамдарда калтырбай куттуктап келет.